Кулиевтин которгон Куранында 691 бетте 233 номер менен мындай деген хадис бар. Вместе с пророком осталось всего 12 человек. Они убили 70 человек из нас, а в битве при Бадре пророк и его сподвижники захватили в плен 70 язычников и убили еще 70 из них. Всего 140. Бадрда болгон салгылашууда пайгамбар 70 кишини колго түшүрүп, 70-ин өлтүрүп салган дейт. Мухаммед кадимкеле башка баскынчылардай эле кадимкидей башкалар менен согуш жүргүзгөн, колго түшүргөн, өлтүргөн адамдарды. Анан аны Куранда жазып атат. Анткени мен өткөн видеолордо айтпадым беле? Зордук, зомбулук, киши өлтүрүү, талаптоноо бул исламдын табияты. Аны эч бир уялбай, тартынбай эле ошол Куранына жазып койгон. Мына монтип пайгамбарыбыз мындай кылып өлтүргөн, колго түшүргөн деп, талаптоногон. Андан кийин дагы мындай деген хадис бар. Ошол эле китептин 783 бети 427 хадис. Анда мындай дейт. Передают, что Ибн Умар рассказывал, племена Бану Ан-Надр и Бану Курейза сражались с пророком, который выселил надритов, а курейшитам позволил остаться, оказав им милость. Потом они снова начали воевать с ним, и тогда он казнил их мужчин и разделил их женщин, детей и имущество между мусульманами. Этой участи избежали только те из них, которые присоединились к пророку, мир ему и благословение Аллаха. Им он гарантировал безопасность, и они обратились в ислам. Он выселил из Медины всех иудеев. Банунун Надыр жана Курейз деген уруулары пайгамбар менен согушту дейт. Анан согушта Бану Надыр урууларын куалап жиберип, Курейшиттерди калтырып койду. Бир аз убакыттан кийин алар кайрадан баш көтөргөндө, анда эмне кылды дейт. Пайгамбар он казнил их мужчин дейт. Эркектерин бүт өлтүрдү дейт Мухаммед. И разделил их женщин и детей и имущество между мусульманами. Ал эми аялдарын, балдарын, оокат жайын мусулмандарга бөлүп берди дейт. Муну кандай дейсиңер? Бул баскынчы кадимки эле каракчыбы же Кудайдын пайгамбары дейсиңерби? Эркектерин өлтүрүп, аялдар менен балдарын, оокаттары менен бүт мусулмандардын арасына бөлүп берип койду дейт. Этой участи избежали только те из них, кто присоединился к пророку. Мындан ким пайгамбарга кошулгандар ганакей аман соо калышты дейт. Аларга тийген жок дейт. Анан и они обратились в ислам. Анан алар исламды кабыл алышты дейт. Ушулар Кудайдын жарыгын көрүп, Кудайдын пайгамбарын көрүп анан исламды кабыл алдыбы? Же кой өлтүрүп койбосун эркектерибизди, аялдар менен балдарды бөлүп кетпесин барымта калып деп кабыл алды дейсиңер? Бул кадимки эле баскынчы, каракчы эркектерин өлтүрүп, аялдар менен балдарды бөлүп алат. Каласа сатып жейт, каласа зордуктайт алар. Анткени мусулмандарга зордуктаганга да уруксат да. Бул жөнүндө дагы видеону өтпөдүк белек буга чейин. Басып алган жерден аялдардын күйөөсү бар болсо да аларды зордуктасаң болот деген аяты бар. Андан кийинки хадис.
Ошол эле китепте 783 бет 428 хадис. Передают, что Умар Аль-Хаттаб рассказывал, богатство племени Бану Надыр было той самой военной добычей, которую Аллах даровал своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Мусульмане не скакали за ней на конях и верблюдах, и она целиком досталась пророку, мир ему и благословение Аллаха. Надыриттерди жеңгенден кийин анын аркасына биз убара болуп төө минип ат минип кубалаган деле жокпуз дейт. Анын байлыктары мына толугу менен пайгамбарга ыйгарылды. Она целиком досталась пророку дейт. Толугу менен баягы басып алгандан кийин надыриттердин байлыгы Мухаммедтинге өттү, ыйгарылды дейт. Ал байлыкты эмне кылыптыр? Андан аркасында мындай дейт. Он отделил для своих домочадцев пропитание, рассчитанное на 1 год. Ал өзүнүн аялдарына домочадцев дейт. 1 жылга жеткидей нанын продуктусын камдап берди дейт. Ал эми калганчы басып алгандан олжодон түшкөн. Остальное потратил на приобретение лошадей и оружия, готовясь к сражениям на пути Аллаха. Ал эми калган олжону болсо курал жарак менен аттарды сатып алганга жумшады. Ошону менен Аллахтын жолунда дагы согушканга, жихадка даярданып. Мухаммед кадимки эле баскынчы, кадимки эле каракчылардын башчысы болуп талап тоноп алган. Ошол аркылуу өзүнө байлык топтогон. Ал жөнүндө дагы хадис бар, кантип ал байлык топтогондугу жөнүндө. Хадис Сахих аль-Бухари 2298 деген мына мону номер менен ачсаңар, ал жерде жазылып турат. Аллах сделал пророка богатым благодаря завоеваниям дейт. Баскынчылыктын натыйжасында Аллах пайгамбарга байлык берген дейт. Биз эгерде билебиз да, жердеги эле президенттер өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып өзүнө байлык топтой баштаса, эл жаман көрүп аларды кетсин деп атпайбы? Улам бирин кетирип кеткиле, анткени бул өз кана каражанын ойлойт, тууган туушканын ойлойт, өз кана байлык топтоосун ойлойт деп. Ал эми Мухаммед мен пайгамбармын деп атпайбы? Анан ал пайгамбар мына өзү кантип байлык топтогондугу жөнүндө айтып берип атпайбы? Куран менен хадистер көргөзүп берип атпайбы? Кантип өлтүрүп, талап тоноп, эркектерин өлтүрүп, аялдарын, балдары менен бөлүп алып, байлыгын да бөлүп алып. Эгер жердеги президенттерди эле эл жаман көрүп атса, өз кызыкчылыгына пайдаланып, кызмат абалын ушинтип байлык топтоп атат деп. Анан пайгамбарга кандай карайсыңар? Мына Аллах сделал пророка богатым благодаря завоеваниям дейт. Ошентип баскынчылыктын натыйжасында Мухаммед өзүнө байлык топтогон. Чыныгы Кудайдын адамы эч качан мындай жол менен өзүнө байлык топтобойт. Чыныгы Кудайдын адамы орусча айтканда бескорыстный болот. Бескорыстный деген өз кызыкчылыгын такыр ойлобойт. Ал элдин гана кызыкчылыгын ойлойт. Кудайдын айтканын кылат. Бирок өз кызыкчылыгын такыр ойлобойт. Мухаммедке карама каршы болуп, мүнөзүнөн, жүрүм турумунан, үлгүсүнөн адамдар үчүн кызмат кылган жагынан Иса теңирди карап көрөлүчү эми. Иса теңир кандай болгон?
Ал жөнүндө Лукадан жазылган жакшы кабардын 9-бөлүмү 57-58 стихтерде мындай дейт. Алар жолдо бара жатышканда бирөө Исага: "Теңир, сен кайда барсаң да мен сенин артыңдан барам" деди. Иса ага: "Түлкүлөрдүн ийини бар, канаттуулардын уясы бар. Ал эми адам уулунун баш калкалар жайы жок" деди. Бир адам Исаны көрүп, ээрчигиси келген, "Мен да сени менен барам" деп. Анан анын балким чыныгы мотивтерин билгенби, же ага түшүндүрүп айтайын дегенби, ошондуктан Иса жооп берип атат. "Мени ээрчисең, анда эч кандай материалдык кызыкчылык жок. Эчтеке байлык жок менде. Анткени түлкүлөрдүн жада калса ийини бар, канаттуулардын уясы бар. Ал эми адам уулу" деп Иса өзү жөнүндө айтып атат. Исанын баш калкалар жайы жок, анын үйү да болгон эмес. Ал жерде бир нерсе өзүнө байлык топтойн, чогултайын, элдерди пайдаланайын өз кызыкчылыгыма деген эмес. Тескерисинче бүт бардыгын адам баласы үчүн берейин деп келген. Эң ириде руханий байлыкты, руханий баалуулуктарды берейин деп. Ал эле эмес, өзүнүн өмүрүн дагы айкашкан жыгачта адам баласы үчүн берген, курман кылып. Алайын дебейт Кудайдан келген пайгамбар. Ал берейин дейт. Өзүңөр салыштырып ойлонуп көрсөңөр, Кудайдын адамы кандай болот? Чыныгы Кудайдын адамы алайын дейби же берейин дейби? Биз жердеги эле президенттерди эле жаман көрүп атсак, өз кызыкчылыгын ойлогон, өз гана чөнтөгүн ойлогон адамдарды. Анан кантип башкаларды талап тоноп алган адамды анан пайгамбар дейсиң? Ал жөнөкөй эле тынчтык жол менен же коррупция жол менен деле эмес. Ал кадимкидей талап тоноп, өлтүрүп, эркектерин өлтүрүп, аялдарын өзүнө бөлүп алып атат. Мал мүлкүн талап өзүнө ыйгарып. Ал эми чыныгы Кудай, чыныгы Кудайдын пайгамбары, Кудайдын элчиси, Кудайдын адамы эч качан өз кызыкчылыгын ойлобойт. Ал алайын дебейт. Ал адам баласына берейин деп келет.